Кыргыз тил сабагы. Саламатсыңарбы? Сиздер менен мен Анар Ажынаева. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы амонимдер. Силер билгендей, амонимдер айтылышы, жазылышы бирдей, бирок мааниси ар башка сөздөр амонимдер деп аталат. Мисалы алсак, үй. Биринчи мааниси үй. Үйлөр, дама. Экинчи мааниси үй. Этиш, чогулт маанисинде собирать. Дагы мисал келтирип көрсөк, жаздык. Жаздыктын биринчи мааниси жазында себилген эгин. Зерно, посеянное весной. Экинчи мааниси жаздык. Бул подушка. Дагы эле ушундай мисал келтирсек, жай. Бул мезгил. Лето. Экинчи мааниси жай. Этиш. Мисалы жоолуктуу жай. Глагол. Показать платок. Силер билгендей, үндүүлөр тилге карай жоон жана ичке болуп бөлүнөт. Ошондой эле эринин күүсүнө карай эриндүү, анан эринсиз үндүүлөр болуп бөлүнөт. Мисалы уй, корова. Уй деген сөзгө ч мүчөсүн уласак, уйчу. Бул жердеги мүчөдөгү ы тыбышы уңгудагы у тыбышына карата у болуп өзгөрүп кетти. Башкача айтканда уйчу, пастух. Ошондой эле дагы бир мисал. Сүз мө. Сүз деген сөзгө ма мүчөсүн уласак, мүчөдөгү а тыбышы уңгудагы үй тыбышына карай сүз мө болуп өзгөрдү. Бул жерде бул мисал сингармонизм закону деп айтылат. Бул кыргыз тилинде эң кеңири жайылтылган закон болуп эсептелинет. Азыркы биздин мындан аркы мисалдарыбызда сингармонизм закону кездешет. Мисалы, дагы амонимдерге мисал келтирсек, жаз. Биринчи мааниси бул этиш, жазуу, писать маанисинде. Экинчи мааниси жаз. Бул мезгил. Весна. Мисалы, окуучу сулуу жаз. Окуучу сулуу жаз. Жаз келди. Эми бул сүрөттү карап сүйлөм түзөбүз. Ийненин учу учту. Бул жерде амоним сөз уч деген сөз. Биз жогоруда айтып кеткен сингармонизм закону мына ушул сүйлөмдө колдонулган. Учу. Ошондой эле бул сүйлөмдү карайбыз. Куш асманга учту. Бул жердеги амоним сөз уч. Демек мунун биринчи мааниси уч. Кончик иглы. Башкача айтканда, кончик иглы острый. Ал эми куш асманга учту сүйлөмүндөгү уч, птица улетела в небо. Бул жерде улетела деген мааниде. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыз амонимдер темасында болду. Саламатта болгула.